Жалбырак ТВ каналында жаңылыктар түрмөгү менен күн бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанды ким башкарат? Жээнбековбу же экс-президент Атамбаевбы? Атамбаев дагы байыды. Көз Азиз Темирлан Ормуковдон 50 000 сом утуп алды. Ысык көлдөгү пансионат Өзбекстанга өтөбү. Өкмөт Өзбекстандын пансионатын кайрып берүүнү демилгелеп жатат. Бүгүн Бишкектин Арча-Бешик конушунда адам өлтүрүү фактысы катталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, жолдошу менен урушуп кеткен аял бычак менен күйөөсүн сайып салган. Бычакталган эркек алган жаракатынан улам жеринде каза болгон. Аял кармалып күнөөсүн мойнуна алды деп айтылат маалыматта. Ал өлтүргүсү келбегенин, күйөөсүн коркутуп коюуну гана ойлогондугун айткан. Белгилүү болгондой, аялдын боюнда бар. Аны убактылуу кармоочу жайга камашып, адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Таластын Талас районунда окуучу кыздын өлүмү иликтене баштады. Туугандары Азаттыкка билдиргенине караганда, Шабданбек Жумагулов атындагы лицей-интернаттын 9-классынын окуучусу Аяна Огунова өз үйүндө асынып алды. Окуя дүйшөмбүдө кечке жуук болгон. Кыздын жакындары анын өлүмүнө англис тил сабагынан берген мугалим себепкер деп жатышат. Кубанованын айтымында, небереси бул Манас лицей-интернатына быйыл эле кирген жана ал жерде жатып окуп жүргөн. Ошентип кызыммен ажырадым, ушул мугалиме кашыктай берипти. Бассам деле кашыктай деп турсам деле апа деди, кече түнү отуруп. Өлөт деп деле айткан эмесмин, өлөм деп деле айткан эмес. Мунагу кийинки сезиңдизи. Буга деле эчтеке айтпаптыр, мындан деле жалынып жүрүп атырмын го. Былтыр Кыргызстанда балдар арасында 96 суицид катталган. 2015 жылы 102, 2014 жылы 106 бала өз жанын кыйган. Билим берүү жана илим министрлиги бул көрсөткүчтү азайтыш үчүн ата-энелер жана окуучулар арасында түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүрүп жаткандыгын билдирип келет. Укук коргоо органдары УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча кызматкерлери менен биргеликте ыкчам тергөө иш-чарасын жүргүзүшкөн. Козголгон кылмыш иштин алкагында Жалал Абад облусунда бир нече жарандын үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, натыйжада экстремисттик маанайдагы адабияттар табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, 43 жаштагы жаранга тийиштүү Дайбу үлгүсүндө унаанын ичинен экстремисттик маанайдагы китептер менен баракчалар табылган. Ошондой эле 5 жарандын үйүндө санкциялык тинтүү жүргүзүлүп, ишмердүү тыюу салынган экстремисттик уюмдардын китептери, брошюралар, аудио жана видео материалдар алынган. Негизги шектүүлөрдүн бири болгон 32 жаштагы жарандын үйүнөн экстремисттик маанайдагы китептер, баракчалар, блокнот, флеш-карта, аудио жана видео материалдар табылган. Мындан тышкары мыйзамсыз сакталган жардыруучу каражаттар, РГД-5 гранатасы, беткап, колгап, Жалал Абад облусунун картасы, жарылуучу каражаттарды даярдоо инструкциясы алынган. Ошентип Жалал Абад облусунан тыюу салынган Хизбут Тахир террористтик уюмун 7 мүчөсү кармалып, баардыгы убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин бир нече беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Анын алкагында тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иши башталды. Ички иштер министрлигинин укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен биргеликте мыйзам бузууларды аныктоо максатында ыкчам иш-чараларды жүргүзүп жатат. Өкмөт Өзбекстанга ысык көлдөгү 4 пансионатты кайтарууну сунуштоодо. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин экономика, фискалдык саясат боюнча комитетинде вице-премьер-министр Дайыр Генекеев билдирди. Макулдашуунун маңызы ысык көлдөгү 4 пансионат боюнча Бостери, Алтынжай, Энесай, Бустон. Экс-президенттин Өзбекстанга болгон сапарында бул пансионаттар боюнча макулдашуу болгон. Өзбекстан арбитраждык сотко бул маселени чечүү боюнча кайрылып, менчик укугун талашып жатат. Өкмөт бул маселени укуктук кароону сунуштайт, деди Генекеев. Ал пансионаттар жайгашкан жер Кыргызстанга тиешелүү бойдон кала берерин, бирок мүлк Өзбекстандын менчигине өтүшү керектигин кошумчалады. Жарандык коом бийликке өлкөдөгү социалдык, саясий, экономикалык көйгөйлөрдү биргелешип чечүүгө жардам берет. Бул үчүн активисттер бүгүн бир нече багыттуу сунуш талаптар менен өлкө башчысына кайрылуу жолдошту. Сооронбай Жээнбеков канткенде эл колдогон эл башчы боло алат. Кийинки сюжетте сөз болот.
Сооронбай Жээнбековдун президент катары расмий ишке киришкенине 2 жумадан ашты. Эми өзгөрүүлөр болот деп күткөн коомчулук айрым тармактар боюнча бийликке жардамдашууга даяр. Мисалы бир катар көйгөйлөрдү чечүүнүн конкреттүү жолдорун кайрылуу түрүндө сунушташат. Саясий куугунтуктар, журналисттерге карата болгон ар кандай басымдар, аны менен бирге жанагы баарыбыз интернеттен эмелерден угуп атабыз. Бул мыйзамсыз жанагы ар кандай жеке сүйлөшүүлөрдү угуулар, анан аны ошо кандайдыр бир тоже мыйзамды карабай туруп эле интернет тармактарына жөнөтүп коюу маселелери, аны менен бирге көйгөйлүү маселелер, бул кумтөр маселеси, бул башка кендеги болгон кандай бузулуу же болбосо укук бузуу, экологиялык бузуулар маселелерин карап атабыз, талкуулап иш жака кошуп атабыз. Аны менен бирге дагы көп көйгөйлүү маселелер болуп атат. Мисалы акыркы күндөгү аябай резонанстуу болгон жанагы атасы баласын ушундай тээп эметкен боюнча биз ошо балдардын укугун коргоо боюнча ошо президенттин алдында атайын уюмду түзүү талаптарын коюп атабыз. Жаранды коомдун бийликке көмөктөшкөнү, бийлик алардын талабы менен эсептешкени кайсы бир деңгээлде өнүгүүгө өбөлгө болот дешет демилгечилер. Анан да мурдагы бийликтин саясий куугунтукка алуу жолун улантканы Жээнбековго аброй алып келбесин белгилешет. Коомдо көйгөй көп болот. Ошо көйгөйлөрдү чечиш үчүн бийликтин органдарына кайрылат. Анткени бийликтин органдарында бүт бардык механизмдер бар. Ошон үчүн бул дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эми баягы бизде мисалы үчүн политзаключенный деп атат. Политзаключенный деген эме терминди мындай бытовой турмушта колдоно берсе болот. Бирок политзаключенный ал үчүн баягы тиги өзүнчө бир берене керек да, кача. Кандай берене жок, туура баягы оппозициялык маанайдагы адамдарды асты соттолуп атат, нарткалардын да сурак жүрүп атат, оппозициялык маанайдагы да. Алар болсо ошо саясатка биз баягы саясий туткун катары, саясий куугунтукка чыгып атабыз деп алардын айтып атканы ошонун себептен чыгып атат да. Соттордун ак үйдүн буйругун аткарып, адилетсиз чечим чыгаруусу мурдагы бийликтин учурундагы эң терс көрүнүшкө айланды дегендер арбын. Мындан улам азыркы бийлик туура эмес чечимдери үчүн сотторду жазалоо механизмдерин ишке ашырып, эл алкышына татышы керек дешет алар. Азыр президенттин эң негизгиси бул өз алдынча саясат жүргүзүш керек. Өзү бир чечим чыгарыш керек. Президент болгондон кийин, эл шайлагандан кийин ал эч кимге көз карандысыз, эч кандайдыр бир саясий күчтөрдүн таасири жок. Өзүнүн ою менен мамлекеттин кызыкчылыгы негизинде бир чечим чыгарыш керек деп ойлойм. Атамбаевдин жолун улантуудан кайтып, улуттун, Кыргыздын келечегине туура келген жолду тандаш керек деп ойлойм. Антпесе, менин оюмча өзүнө жаман болот. Маалымат каражаттарын, журналисттерди миллиондогон сом акчалай айыпка жыккан Атамбаевдин кылыгы тарыхта терс көрүнүш катары калып эстен кетпейт. Булардын катарын кетээриндеги Байкуш Азиз акындын мойнуна илген 50 000 сом толуктады. Жазып койдун каршыга төлөйбүз деп илип койсо, мен ошондо ажоонун ооруп жүрөгү деген ырым өзү 109 сөздөн турат экен. 109ту 50 000 109ко бөлүп көрсөм, ар бир сөзүм 458 сом 71 тыйындан экен. Менин бул ырым эң кымбат ырым болду. Мен мындан кымбаттыгы жазып да көргөн эмесмин. Мен ошону отуруп, эми бүгүн кечинде отуруп, калькулятор тамгаларын эсептеп туруп 50 000га бөлүп көрөм да, канча болот экен менин сөзүмчү. Мен бир четте бул баягы ар бир нерсени юмор менен кабыл алыш керек. Конечно, мага неприятно болду. Мен каяктан төлөйм, каяктан табам. Эски бийликтин калтырып кеткен проблемаларын жоюу үчүн Сооронбай Жээнбековго жардам беребиз деген 40 уруу кыргыз жетидуан элдик бирикмеси өлкө башчысын улуттук улуу жыйынга чакырышат. Президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн аппаратына чоң өзгөрүү кылып, башчылыгына Фарид Ниязовду дайындады. Ал учурда премьер-министр Сапар Исаковдагы бажы кызматын Улуттук банктын төрагасы болуп иштеген Кубанычбек Кулматовдун колуна ишенип тапшырды. Сооронбай Жээнбеков бийликке келген соң чоң реформа кылат деп көпчүлүк үмүт артып жатат. Бирок аппарат башчысы да Атамбаевдин кадыры келди. Ал эми бажы тармагында коррупция өрчүгөнүн казак тарабы айтып жатат. Андыктан бул кадрлык өзгөрүүлөр реформаларга канчалык таасир берет? Кабарчыбыз кеп кылат.
Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков өзүнүн аппарат башчылыгына Фарид Ниязовду дайындады. Албетте Фарид Ниязовдун Жээнбеков үчүн жасаган эмгеги татыктуу. Анткени анын штабын башкарып, президенттик жеңишти колуна алып берди. Бул жагдайды алып караганда Фарид Ниязовдун аппарат башчы болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш, бирок маселени башка жактан карап талдап жүргөндөр да бар. Бул эки кадр тең Акаевдин мезгилинен бери эле келатат. Экөө тең Акаевдин мезгилинен бери келатат. Айрыкча Фарид бұл баяғы 2005 жылдағы март төңкөрүшүнүн чыгышына бирден бир себепчилердин бири. Себеп баяғы маалыматты Акаевдин жанакы саясаттарын жүргүзүүгө аябай олуттуу салым кошуп келген азаматтардын бири. Абдилсегизбаев деген азамат бар. Мына ошол уламдан улам КТРдан чыгып барып, жалган жашыктын баарын төгүп олтурушуп, элдин көтөрүлүп кетишине ушулар түздөн түз салым кошкон. Тырмакчанын ичиндеги азаматтар. Бул кадр жүрүшүнө эч качан таң калбаш керек. Мен президенттик шайлоо мезгилинде да айтпадымбы? Бул көч Атамбаевдин көчү. Бул көчтү улантып кетем деп убада бергендиги үчүн гана Жээнбеков баратат. Ага улай премьер-министр Сапар Исаков бажы тармагын Кубанычбек Кулматовдун колуна тапшырды. Кыргыз-казак чек арасында текшерүү күчөтүлгөндө экс-президент Алмазбек Атамбаев Казакстан Кыргызстанды блокадага алды деп айыптаган эле. Ал эми Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагинтаев күчөтүлгөн тартиптин себебин Кыргызстандын бажы тармагында коррупция өрчүп кеткени менен түшүндүргөн. Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшөм деди. Ал эми Кубанычбек Кулматов бажы тармагындагы коррупцияны кантип ооздуктайт, азырынча айтуу кыйын. Буга чейин өмүр бою ошо Акаев убагында да, Бакиев убагында да иштеп, андан кийин 2010 жылы Атамбаев убагында да иштеген Кулматов, ошол бажы кызматында иштеген Кулматов, улуттук банкты башкарып отуруп азыр кайра ошол бажы кызматына кетти. Эми мына баарыбыз билебиз го, бажы кызматында кандай гана чоң коррупция бар экенин. Аны мына биз эмес, ошол Евразестин ичинде болуп өткөн чыр, биздин чек аралардын жабылуусунун бирден бир себеби кыргыз бажысындагы коррупция, контрабанда болгон. Мына ошонун башында туруп, ошону баарын жүргүзүп келе жаткан адамдарга, аралашып бар адамдарды кайра алып барып бажы кызматына коёду. Мурунку ичип жеген, ошо таможняда райым миллион деген кишилердин баарын туултуп, өстүрүп, ошо миллион тапканга чейин жеткизген адистер кайра келип атканы бул чоң көрсөткүч. Анан биздин баягы жүрөгүбүздөгү жаңы күтүүлөрдүн баары кайра нолго түшүп атканынын бир көрсөткүчү болуп атат да. Кыргызстандын тоолор алтын, кен байлыктары арбын болгону менен экономикасы жарды болуп келгени дал ушул кадр маселесинин туура эмес жүрүп жатканы менен байланыштуу дешет саясатчылар. Анткени мамлекеттеги майлуу сүттүү кызматтар куда сөөк, тааныш билиш, партиялаш болуп чечилип, коррупция гүлдөп өстү. Эми ага чекит коюунун кези келди. Эгерде бир адамдар баягы мамлекеттик кызматка келгенден кийин коррупциялык жол менен байып кетсе, мыйзамды, бийлигин, ыйгарым укуктуу бийликти өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып, ошону колдонсо, мыйзамды бузса, ошондой адамдарды кайрап келип бийлик алып келсе, эң биринчи ал адамдардан эмес, ошону алып келген ким алып келди? Президенттин жарлыгы менен келдиби, же өкмөт башчысынын жарлыгы менен келдиби, токтому менен келдиби? Ошого биз баа беришибиз керек. Ошолордон сурашыбыз керек. Антисек болбойт ошон үчүн. Сооронбай Жээнбековду таза киши, Сапар Исаковду жаш кадр деп алкап мактап жүргөндөр алдыда кадрдык өзгөрүүлөр болоорун болжоп келишүүдө. Анткени менен айрым чиновниктердин аттан түшсө да ээрден түшпөй келиши сын пикирлерди жаратууда. Жаңы президент жаңы реформага барабы? Же айланып келип Алмазбек Атамбаев кайрадан 2 жылбыр бир тизгинди колуна алабы? Азырынча белгисиз. Бирок ордону Атамбаевдин кадрлары ээлеп турганы Кыргызстанда башкача саясий өзгөрүш болбой тургандыгынан кабар берет дейт белгилүү саясатчы Адахан Мадумаров. Текебаев разычылыгын билдирди. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевга анын адвокаты Искен Афиджанов жолугуп чыкты. Ал жолугушуудан чыгып Өмүрбек Текебаев жактоочуларына, коомдук жана саясий ишмерлерге, экс-президент Роза Исаковна Отунбаевага анын колдоосу үчүн өзгөчө разычылыгын саламдубай катары айтканын билдирди.
Добрый день, уважаемые читатели, подписчики, а также сторонники лидера политической оппозиции нашей страны Омурбека Текебаева. Только что вот сзади меня вы видите колонию, в которой содержится лидер политической оппозиции. Только что я посетил его и, кстати, передал новое издание книги с мемуарами Уинстона Черчилля. Омурбек Черкешевич чувствует себя хорошо. Он просит передать большое слова благодарности всем своим сторонникам, всем гражданам, всем тем политическим деятелям и политикам, которые поддерживали его и поддерживают до настоящего времени. Отдельную благодарность он хочет выразить экс-президенту нашей страны Розе Исаковне Отунбаевой, которая вчера посетила его практически сразу после своей встречи с одним из мировых лидеров, руководителем Компартии Китая Си Цзиньпинем. По всем каким-то возникающим вопросам у вас вы, в принципе, можете оставлять свои вопросы, пожелания в комментариях к этому прямому эфиру. И с учетом того, что примерно раз в неделю я посещаю Омурбека Черкешевича, он будет, опять же, по мере возможности отвечать на ваши вопросы. Поэтому пишите в комментариях, делитесь этим видео. И большое спасибо за внимание. Еще раз передаю слова всем сторонникам Омурбека Черкешевича благодарности и всем политикам, и всем общественным деятелям, которые поддерживают его. Он бодр духом и также надеется и в дальнейшем принимать активное участие в политической жизни нашей страны. Спасибо. Мигранттар Кыргызстанга ири суммадагы акча которушууда. Быйылкы жылы чет мамлекеттердеги кыргызстандыктар мекенине которгон акча 2 миллиард доллардан ашты. Мындай маалыматты Улуттук банк билдирди. Которулган акчанын 90%га жакыны Орусиядан келет. Дүйнөлүк банк буга чейин чет жактагы мигранттар которгон каражат Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн 30%на барабар экендигин билдирген. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеевди кабыл алды. Жолугушууда Назаркул Ишекеев Кыргыз Республикасында 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасынын алкагында аткарылып жаткан иштер тууралуу президент Сооронбай Жээнбековго маалымат берди. Мамлекет башчысы жана улуттук комиссиянын төрагасы Кыргызстанда жашаган бардык этностордун тилин сактоо жана өнүктүрүү менен катар мамлекеттик тил менен бирге расмий тилди жана чет тилдерди мыкты билген кыргызстандыктардын жаңы муунун тарбиялоо маселесине токтолушту. Мындан тышкары бала бакчалар маселесине өзгөчө басым жасалды. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарында 84 бала бакчанын ичинен 10 гана, Ош шаарында 41 бала бакчадан 5 гана кыргыз тилинде иш жүргүзөөрүн мисал келтирди. 14-жылы жакшы программа кабыл алган. 20-га мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча 493 миллион сом ошол программага каралган. Ошол программа кандай аткарылып атат? Мамлекеттик тил боюнча мыйзам аткарылышын көзөмөлдөө кандай талап, кандай деңгээлде жүргүзүлүп атат? Кыргыз тилин жайылтуу боюнча, үйрөтүү боюнча алдыңкы заманбап методикаларды колдонуу боюнча иш боюнча эмне жүрүп атат? Кыргызстанда жалпы элди бириктирген бул кыргыз тили болуш керек. Кыргыз тили болуш керек, ал үчүн элдин ынтымагы биримдүү болуш үчүн бир тил бириктириш керек да. Бул эми кыргыз мамлекетинин кыргыз тили болуш керек. Мектепке чейинки наристелерге экс-президенттин фонду көңүл бурууда. Бүгүн 12 декабрда Бишкек шаарындагы номер 94 мектепте Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан көчмө өнүгүү борбору деп аталган иш-чара болуп өттү. Иш-чарага экс-президент Роза Отунбаева, Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко жана билим берүү тармагынын өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын негизги максаты мектепке чейинки балдардын калыптанышына, ден соолугуна, дүйнө таанымынын кеңейишине, ата
атенелердин жана коомчулуктун көңүлүн буруу. Катышуучулардын айтымында наристе билиминин жана дүйнө таанымынын 60%-ын мектепке чейин эле калыптандырат. Ошондуктан коомчулук өзгөчө атенелер наристенин ден соолугунан тартып туура сүйлөөсүнө чейин кылдап көңүл буруш абзел. Иш-чараны Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду саламаттыкты сактоо министрлиги, Бишкек шаардык мэриясы жана бир нече жогорку окуу жайлары менен биргеликте Бишкек шаарындагы 8 конушунда өткөрүп турмакчы. 47 konuşta vardı durum Bişkek'te de Tegrek деген. Ошо 47'nin içinde 8'ine konuştu işte adamız. Biz pilotluk kılıp şu yerde 8'de mantıp biz görüldü adamız. Bu candan ösüp gitsin, anan kim daha oynanıyoruz. Ana başkaları da kızılıp ceza isteyip buna misal bilesiniz o. Biz şu ben 2013 yılda 11. yılı gittim ben prezidentlikte. Oşundan bir ben şu kiçineki ballar şu siyasatta biz Paris Kırgızistan'da özgürtülmeyi biz ballardan başlaşıyoruz gereken. Ballarına özüstü, küçüğüstü bilimi istiyor şu ballarına 500 gereken. Бүгін 12 декабр улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана Кыргыз улуттук адабият күнү. Бул күнү Чыңгыз Айтматовду эскерген бир нече иш-чаралар болду. Жазуучунун ата бейиттеги күмбөзүнө жана Ала Тоо аянтындагы эстелигине гүл коюлду. Өлкө аймагындагы окуу жайларда, китепканаларда эскерүү кечелери болду. Ушул эле күнү президент Сооронбай Жээнбеков Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата кайрылуу жолдоп, анда Залкар инсандын 2018-жылы белгилене турган 90 жылдык мааракесине бүгүнтөн башталгандыгын билдирди. Өлкө башчысынын кайрылуусунда Залкар жазуучунун дүйнөлүк классикага айланган чыгармаларын кастарлап окуган бардык кыргызстандыктарды бүгүнкү адабият майрамы менен куттуктап, бул майрам улуттук баалуулуктун күнү, руханий дүйнөбүздүн майрамы деп белгиледи. Айта кетсек, 2011-жылы Жогорку Кеңештин токтому менен 12 декабрь Айтматовдун урматына улуттук адабият күнү деп жарыяланган. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта туруңуздар.